кошулам. Чында эле жалдырап суранган мага да жакпайт. Жана ал иштебейт. Биз тескерисинче дайым үйрөтөбүз. Жалдырап суранган бул иштебейт. Бул тескерисинче адамды качырат жана кыжырын келтирет. Адам андайды жактырбайт. Андыктан бул иштебейт. Анын ордуна кызыктырууну үйрөнүңүз. Кызыктырууну үйрөнүп алсаңыз ишиңиз жакшы кетет. Чынында биз жасаган ишти сиз ар күнү жасайсыз, акысыз локко окшоп жасап жүрөсүз. Өзүңүзгө жаккан кафени, ресторанды же болбосо дүкөндөрдүн товарларын, кызматтарын, тамак ашын мактап жүрөсүз. Досуңузга, тааныштарга кайсыл сизге продукция же кызмат жакса, сиз дайым мактайсыз. Бирок сизге эч кандай бир тыйын акча төлөбөйт, белек да бербейт, арзандатуу да бербейт ал мекемелер. Ал эми биз иштешип аткан интернет дүкөн ошол жарыябыз үчүн бизге акы төлөйт. Демек биз өзүгө жаккан продукцияларды ал интернет дүкөндөн алып, колдонуп көрүп, андан кийин жакканы жаккандай, жакпаганын жакпагандай айткыла деп үйрөтөбүз. Ушинтип отуруп арасынан кызыккандар чыгат. Эмнеге дегенде сиз чындыкты айтып аткан болосуз. Ал кызмат акы кайдан келет деген суроого жооп берсек, бул негизинен блогерлер, ырчылар, актерлорго, жарнама, щит, ТВ жана башкаларга төлөнгөн акыны алар жебеген самсасын мактайт жана алар суроолорго жооп бере албайт. Жана ал көрүп аткан адамдар үчүн жакын адам эмес, тааныш эмес деп, андыктан андан көрү өзү колдонуп көрүп жактырган кардардын рекламасы бул жакшыраак реклама. Жана ал суроолорго жооп бере алат, жана ал обратная связь дайым байланышта боло алат деп, ушул жарнаманын жолу менен иштейт бул интернет дүкөндөр. Ошондой эле бул интернет дүкөндө толгон токой ар кандай арзандатуулар, белектер, ошондой эле ар кандай розыгрыштар, лотереялар болуп турат сиз соода кылганыңыз үчүн. Ушул интернет дүкөндөн гана өзүңүзгө жаккан продукцияларды колдонуп көрүп, жакканы жаккандай, жакпаганын жакпагандай айтсаңыз эле, негизинен кызыккандар сөзсүз түрдө болот. Ондон 3-4 же 4-5 кызыгат. Ушинтип отуруп сизде кардарлар пайда болот. Сиз көтөрүп жүрүп сатпайсыз жана негизинен муну сиз телефондун жардамы менен жасасаңыз болот. Эч кандай жакка офиске же бир жерге барып отурбастан кошумча жасасаңыз болот. Бул ишти кошумча жасап атып, көптөгөн айымдар, көптөгөн студенттер, көптөгөн үй кожокейлери бир жумушта иштеп атып кошумча киреше керек дегендер, биз менен иштешип атып, кимдир бирөө алгачкы өзүнүн 15-20 миң кошумча интернет аркылуу акчасын табат, кимдир бирөө 30-40 миң сом кирешени таап атат, кимдир бирөө толук менен киришип, муну жумуш катары көрүп, бир жыл, бир жарым жылда 100 миң, 150 миң сом, 200 миң сомдорго чыгып атышат. Кыргызстанда туруп, жада калса айылдарда туруп, онлайн Кыргызстандын бүт булуң бурчу менен Россия, Казакстан жана башка мамлекеттер менен иштеп атып, ушундай киришелерге чыгып атышат. Эң мыктылары азыркы учурда 600 миң, 700 миң сом киришелерге чыгып атышат. Мунун баарын алар жасаш үчүн онлайн нөлдөн без вложений башташкан. Биз аларга акысыз үйрөткөнбүз. Кызык болсо комментарийге жазыңыз.